бир жерге бардыңыз, азыр мен ушу менен кирсем урушат, же мынтет, тигинтет деген сыяктуу. Азыр бир мисал жоолук салынгандардан көбүнчөсү жумуш боюнча кыйналабыз дешет. Чет жакта, негизи Москвада. Жоолук салынган, бирок мени жоолукчан орустар ишке албайт экен. Жок, ошол орус албай койсо сизди башка бирөө албай коет деген эмес. Сиз ошонун сөзүнө каршы болуп туруп, жолуңузду чечип коюп барбаңыз ишке. Кичине болбогон акча үчүн, кичине болбогон рызкы үчүн нематты Аллах берет. Рызкын Аллах берет. Үйдө отурсаңыз дагы, 5 балаңыз менен отурсаңыз да, Аллах Таалам сиздин рызкыңызды ичиңизде Аллах энеңиздин ичинде жатканда эле чечип койгон. Бул дүйнөдөн акыретке жеткинчекте адам рызкысы менен жаралган. Көп адамдар кейишет, банкрот болот, башка болот, кейишет, тагдырларына капа. Неден улам? Дин туура жетпегендиктен улам. Динди туура эмес түшүнгөндүктөн улам. Эгер кимде ким дин менен жашаса, өтө жеңил, азыркы заман ушунчалык жеңил. Үйдө отуруп алып эле телефондон заказ бересиң, заказ бергиң келгенди, хиджаб кийгиң келеби, хиджабтын түрлөрү бар, эми интернетке кирсең, эмне деген заман азырчы? Илгери мындай болгон эмес. Илгери мындай нерсени даже энелерибиз элестеткен эмес. Азыр ушундай жеңил заман, бирок ошол жеңил заманды өзүбүз эле оорлоштура алабыз да. Убакыттын бат эле өтүп кетти. Эчтеке кылбай эле өтүп кетти, уктап эле өтүп кетти. Жок. Аллах Таалам күндөрдү берекелүү кылып берип атат. Ушунчалык берекелүү бир күндө мына таңда турдуңуз, жакшы ниет кылдыңыз, мына иштерди бүтүрөм иншалла. Кечкурун келип результатын көрүңүз эле. Чын эле бүтүрүп койгон болосуз. Кээ адамдар бар, бир күндө бир дагы иш бүтүрүшпөйт. Иш дегенде Аллах Таалам ушунчалык жеңил, өзүңүздүн ахвалыңызга жараша, ниетиңизге жараша берет. Эгер башыңызга бир сыноо түштү, кыйынчылык түштү, ошол нерседен сиз сыноодон, кыйынчылыктан качпай, Аллах менен бирге болсоңуз, Аллах Таалам ал сынооду бат эле чечип коет. Бат эле чечип коет. Ушунча нерсем болсо же, мындай кээ аялдар бар да, мен азыр 100 000 акчам болсо, ошол менен мен ушул бизнести баштасам, же мынантсем, тигинтсем, бардык нерсем чечилип калат дейт да. Жок. Сиз өтө күчтүү тренингтерге бардыңыз, күчтүү бизнес тренингтерге бардыңыз, күчтүү окууларда окудуңуз. Бирок өзүңүздү нарактан ондоп тазалап арылбасаңыз, мусорларыңызды чыгарбасаңыз, ал окуганыңыз, акчаңыз бир тыйын. Бирөөгө деп миллион бердиң, иштет дедиң. Эгер башында, ниетинде, дилинде, дининде дин менен жашабаса, ал нерсе рызкысыз, берекесиз болуп кетет. Ушунта кичине акча болсо, мен ушул нерсенин баарын кыйратып берем деген аялдарды көрөм да, негизичи. Мен деле ошолордун катарында болчумун негизи. Жок. Аллах Таалам өзү чечет, Аллах Таалам өзү коет. Аллахка тапшырып кой. Болду. Аракет кылыш керек, бирок кандай ниетте? Адамда ниетте, мисалы, бирөө бир аял, мисалы, күйөөсү деп коеюн. Күйөөсү бул таза аял деген сабакта айтыла турган нерсе болчу, бирок айтып атам азыр. Бир аял динде жашайт, күйөөсү бир пакет көтөрүп келсе, Аллахка шүгүр кылат. Аллахка анын эки желкесиндеги периште жеткизет. О, Аллахым, аял пендең берген рызкыңа шүгүр кылды дейт. Аллах Таалам айтат, экесе кылып бер дейт. Бир тайпа аялдар бар. Мен айткан продукттан алып келбепсиз го, мен айткан нерселерди алып келбепсиз го, эмнени алып келгенсиз, айтсам тилим тешилди, алып келбейсиз мыналарды деген наалыган аялдар бар. Аллах Таалама барат, эки периште айтат, аял пендең налыды, нааразы болду. Бүгүн алып келген эки пакетине дагы ыраазы эмес ушул аял дейт. Ошол эки пакетин эртең алып кой дейт Аллах Таалам. Биз качан ыраазы болуп, күйөөбүзгө дуада болсок, биздин дуаларыбыз энелердин дуалары баласына, күйөөсүнө түздөн түз өтөт. Биз дуа, эси күйөөбүзгө жакшы дуа кылып, күйөөбүз макул бизди кандай кылып кордосун, башка кылсын, эгер ниетибиз түз болуп, дуабыз күчтүү боло берсе, иншаллах ал күйөө Аллахым өзү хидаят берип, өзү түздөп коет.
Сен түздөбөйсүң. Кээ бар да, оңолсоң оңол, оңолбосоң оңолбодуң, адам болсоң болдуң, болбосоң жок деген сыяктуучу. Күйөөсүнүн болбогон себептеринен улам ажырашкан аялдар азыр толтура. Шылтоо. Бизде азыр ата-энелерибизде тыйбайт, кыздарыбыз ажырашып кетсе, эмнеге ажырашып десе, кичине нерсени айтса деле, же сабыр кыл кызым, чыда, келиндер болсун, башка болсун. Да, мисалы. Мен айтпайм, мисалы Куранда келин, кайнене деген жер жок да. Ал жерде кыз, эне деген нерсе бар. Сизге балаңыз келин алып келди. Келин дегенде ал келинди кордош эмес. Балким ал келинге жакшы үлгү болуш. Ал келин сиздин урпаңызды улай турган, ата теңиңизди улай турган келин болуп келет да. Мисалы кичине иш кылбай жатып калды, же бир жери ооруп калды, оорукчан экен, андай экен, мындай экен. А негизи аябай только келин келди дегенде бизге кул келгендей эле мамиле кылат да көбүнчөсү. Биздин эми кыргыз калк, казак калк канткенде деле бир өзбек калктар ушундай келебиз да. Келин дегенде биз сразу мыслыбызга үйгө бир жардамчы келе атат, же типа кул келе атат дегендей элестетип алабыз да. Жок, андай эмес. Келин биздин урпагыбызды, биздин балдарыбызды өстүрө турган, чоңойто турган нерсе, немат, сизге аманат. Келинди кызыңыздай көрүңүз. Келиндер деле энелерин апасындай көрсүн. Анткени ал сизге чоңойтуп, аябай даярдап, сонун кылып баласын берип койду өмүр боюга. Разы кылсак, иншаллах. Күйөөбүз разы, Аллах разы. Күйөөбүздү разы кылган аракет кылайлык. Күйөөбүздүн анча-мынча кетирип койгон катачылыктарын кечирген аракет кылайлык.